кардаарлар, саламатсыздарбы? Biz бүгүн Түштүк аймагында Ош шаарынын жакын жеринде жайгашкан Тейк айылында турабыз. Менин аркамда турган үй урматтуу Жомарт байкенин үйү. Бул үйдүн жалпы аянты 2 этаж болуп 220 метр квадраттı түзөт. Ал эми бүгүн биз сиздерге өтө маанилүү жакшы бир видеоролик бергени турабыз. Анткени бүгүн YouTube каналында көрүүчүлөрүбүздөн аябай көп суроолор түшөт. Мисалы үчүн эски үйдүн үстүндө сип панель менен курсак болобу деп, же болбосо асты кирпич боло турган болсо, кирпичтин үстүнө сип панель үй курсак болобу деп аябай көп сурашат бизден. Биз ооба деп жооп берип келебиз. Бүгүн ушул видеоролигибиз аркылуу сиздерге тастыктаганы турабыз. Менин аркамда турган үй, мен жогоруда айткандай эле 220 чарчы метрди түзөт. Ал эми асты жагы болсо кирпич, ал эми үстү кадимкидей жаңы технология менен сип панель менен салынган үй. Бул үйдүн ичинде бир холу бар, коридору бар. Ал эми 3 бөлмөсү, астында үстүндө санузели бар. Ал эми чоң бир кухнясы бар. Сиздер көрүп турган эле сыртындагы ак жана кара болуп турган темирдин астында террасасы бар. Ал эми сиздерге жакындан келип чыныгы бышкан кирпичтен болгондугун көрсөтүп, ал эми үйдүн ичиндеги бөлмөлөрдүн жайгашкандыгын көрсөткөнгө аракет кылабыз. Жогоруда мен сиздерге айткандай эле үйдүн биринчи этажы кадимкидей бышкан кирпичтен салынган. Бул үйдүн куруу процесси 5-6 ай мурда болгондугунан бүгүнкү күндө ушундай жумуш жүрүп жатат. Кирпичтин сыртынан мындай кумшубак менен шыбап бышкан кирпичти тастыктайлы деп турабыз. Бул кадимкидей ушундай бышкан кирпич менен. Ал эми үстү жагы болсо жаңы технология сип панель менен салынган үй. Biz daim айтып келебиз кардарларыбызга. Ар ким өзүнүн кыялындагы үйдү ишке ашырып, ошону пландаштырып, ошол кыялындагы үйдү биз менен салдырса болот. Биз айткандай эле бул үйдүн ээси Жомарт байке өзүнүн кыялындагы үйдү ишке ашырган. Сиздер көргөн природа аябай сонун кооз. Бул жерде болсо экинчи этажда сип панель жанында бул жер чоң аябай бир соң терраса. Бул жерден отуруп природаны караганга болот. Ал эми киргенде эле бул жерден сип панель менен үй башталган. Жакын келсеңиздер, бул жерде аябай өзгөчөлүктөр бар. Мисалы үчүн бизден дагы ушуну сурайт. Кирпич үй менен сип панелдин ортосунда эмне кылабыз? Бул жерде мисалы үчүн бул жака плита отургузсак болот цементтен, же болбосо кадимкидей эле монолит коюп, цементтен монолит коюп кетсек болот. Бул жер ошондой болуп өзгөчөлүктөр. Ал эми келе турган болсок, сип панелге дагы астындагы кирпич үй сыяктуу эле мамиле кылсаңыз болот. Мисалы үчүн бул жерди караңыз. Электромонтажды кандай кылыш керек? Астында да кудум ушундай, үстүндө да кудум ушундай. Сип панелге дагы кирпичке кылган мамилени кылып, ушундай кылып туруп электромонтажды отургузуп кетсеңиз болот. Мен сиздерге дагы мындай түшүнүктүү болуш үчүн маалымат бере турган болсом, бул жерди караңыздар. Сип панель үйлөрүндө өрт коопсуздугуну колго алыш үчүн дагы бир профессионалдык деңгээлде жакындап атабыз. Сиздер көрүп турган эле электрик зымдар. Электрик зымдардын астында металдык листтер болот. Эң ичке металдык лист коебуз. Андан кийин кадимкидей эле электромонтаждын зымы кетет. Ал электромонтаждын зымдан кийин гипсокартон эки чекеге келип отурат. Отургандан кийин кадимкидей эле ушундай болуп, сиздер көргөндөй ушундай болуп туруп ичинде калат. Мындан кийин гипсокартондон кийин шпаклевкадан кийин кадимкидей обойду жабыстырып кетсек болот. Эч кандай маселе жаралбайт. Урматтуу кардарлар, биз Adex International курулуш компаниясы катары Бишкек жана Ошто дайыма сиздердин кызматыңыздардабыз. Менин аркамдагы турган чакан, жакшынакай үй сыяктуу үйлөрдү сиздерге да сунуштайбыз. Жаңы технология менен үй куруңуз, биз менен кызматташыңыз.